Бишкекте муштар чыгып шектүүлөр кармалды. Бишкек шаарында бейбашчылыкка шектүүлөр кармалганын бүгүн 27 майда Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма-сөз кызматы билдирди. Арыз ээсинин маалыматы боюнча ага жана досторуна 25 майда саат 20:00 чамасында 12 кечи райондон белгисиз адамдар кол салышкан. Бул факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси менен катталды. Милиция кызматкерлери тарабынан 2005-жылы туулган жарандар кармалып убактылуу камакка алынды. Тергөө жүрүп жатат. Маалымат Булак Баракелде. 26 май Балыкчы шаары. Камал жазып Балыкчыдагы кечеки шамал имараттын сыртын сыйрып кеткен. Балыкчыдагы турак үйдүн дубалынын жылытуу катмарын сыйрып кеткен видео социалдык тармактарга тарап жатат. Анда окуя кече 26 майда болгон. Имаратты кайрымдуулук фонддордун бири оңдоп бергени айтылган. Синоптиктер 27 майга карата аба ырайында Ысык көл облусунда батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, түнкүсүн көлдүн акваториясында 15-20 метрге жетерин эскертти. Маалымат Булак, Спутник, Кыргызстан. Кыргызстанда оюн зоо ишкерлигин, кумар оюндарын жарнамалоого уруксат берүү сунушталууда. Тиешелүү мыйзам долбоорун депутаттар Бактыбек Сыдыков менен Гүлшаркан Култаева коомдук талкууга чакырган. Мыйзамдын негиздемесинен кеп букмекердик конторалар жана тотализаторлор тууралуу болуп жатканын аңдоого болот. Демилгечилер оюн бизнесин жарнамалоо мыйзамсыз иштеп жаткан букмекердик кеңселерден арылууга жардам берерин, бюджетке кошумча каржы тартууга мүмкүнчүлүк ача турганын айтышууда. Маалымат Булак, Спутник, Кыргызстан. Ош Бишкек жаңы каттама ачылды. Билет баасы 1000 сом. Ош Бишкек каттамын жандандыруу үчүн жаңы маршруттук каттама ачылды. Эми Оштон эртең мененки 7:30да Бишкектен саат 8:00 спринтер автоунаалары сапар алат. Баасы 1000 сом. Спринтерлер жаңы жана ички жасалгасы аркылуу жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Эгер жүргүнчүлөр көбөйсө, спринтер унааларынын саны дагы көбөйтүлөт. Маалымат Булак, аралаш маалыматтар. Көкбөрү Казакстанда өтчү көчмөндөр оюндарынын программасына киргизилди. Буга чейин программага казактардын көкпар оюну гана киргизгени маалым болгон. Көкбөрү Федерациясынын вице-президенти Рамис Жунсалиевдин айтымында бул маселе Садыр Жапаровдун апрелдеги Казакстанга болгон иш сапарында чечилген. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Байел мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат +7 906 342 44 74. Октябрда Казакстанда өтчү көчмөндөр оюндарына эми Кыргызстан көкбөрү жана көкпар боюнча 2 курама команда даярдап бармакчы. Белгилей кетсек, Казакстан Кыргызстандын улуттук курама командаларын дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн расмий чакырды. Маалымат Булак, Спутник, Кыргызстан. Кара Суу районунун Ала Тоо айыл аймагынын Кенжекул айылындагы мектепте жаңы даараткана курулду. Жергиликтүү тургун Сыдык Исеровдун айтымында бул демилгени айылдагы мектепти 20 жыл мурун аяктаган бүтүрүүчүлөр колго алган. Классташтар начар абалдагы даараткананын ордуна жаңысын курууну чечип, курулушуна 1 миллион сом сарпташты. Кара Суу районунун Кенжекул айылындагы 2004-жылы бүтүрүүчүлөр мектептин авариялык абалдага жатканысын жаңыдан куруп беришти. Аталган бүтүрүүчүлөр буга чейин да өздөрү окуган Топчубай Юнусов атындагы мектепке жардам берип келишкен. Жалпы 1 миллион сомдон ашык жардам көрсөтүштү, деди Исеров. Маалымат Булак, Турмуш KJ. УКМК Караколдогу 700 миллион сомдук Актилек базары мамлекетке өткөнүн маалымдады. Атайын кызмат билдиргендей, Актилек кооперативинин жетекчилигинин мыйзам бузганы жана ири өлчөмдүү алдамчылык аракеттери аныкталган. УКМК жетекчилиги отурган кеңсени жана үйлөрүн тинткен. Кийин базар ээси аянты дээрлик 3 гектар болгон соода жайын мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттиктин балансына өткөрүп берген. Маалымат Булак, Спутник, Кыргызстан. Тажикстандын президенти Эмомали Рахман Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго куттуктоо телеграммасын жөнөттү. Бул эки өлкөнүн ортосундагы жакын коңшулаштык жана өнөктөштүк мамилелер жөнүндө келишимге кол коюлгандыгын 20 жылдыгына байланыштуу деп билдирди өлкө башынын басма сөз кызматы.
Телеграммада бул негизги документ мамлекеттүүлүктүн жаңы шарттарынын биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы мамилелердин укуктук негиздерин бекемдеп, өз ара кызыкчылык туудурган бардык тармактарда кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн жагымдуу өбөлкөлөрдү түздү. Келишимдин жоболорун иш жүзүндө ашыруу, мындан ары да конструктивдүүлүк, достук мамилелер, ынак коңшулаштык, өз ара урматтоо жана эки жактуу ишеним принциптеринин негизинде бул процессти натыйжалуу илгерилетүүгө кызмат кылат деп ишенем. Бул оңутту тажик тараптын эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттер аралык диалогду улантууга жана тараптардын көп кырдуу байланыштарын ыраттуу өнүктүрүү боюнча мындан аркы биргелешкен аракеттерге кызыктар экендигин баса белгилейм. Ушул жагымдуу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге чын ден соолук жана мамлекеттилик ишмердүүлүгүңүзгө ийгиликтерди, ал эми Кыргызстан элине бекем тынчтык жана туруктуулук, өнүгүү жана гүлдөбөсүнү каалайм деп айтылды. Маалыматтуулук баракелде. Yeah.